Жолдошумдун карындашы өтө эле аша чаап сүйлөйт, кошуна колуң тууган урукка жамандап жегинен ашып кетет. Акыры сабырым түгөнүп сүйлөбөй койдум. Кудай алдында мен күнөөлүү болбоймун. Жок, унчукпай коюш эң жакшы чечим да бул. Унчукпай коюу. Эки баласын өз баламдай кирин жууп, курсагын тойгузуп карадым. Кийин артымдан өтө жүрөк оорутарлык нерселерди кылды. Ачуум менен акым өтсө эки дүйнө адал кылбайм деген сөздү айттым. Азыр сүйлөбөй мен күнөөлүү болбоймунбу дейт. Эми баягы жаман сөздү сүйлөп алгандан көрө сүйлөбөй койгон албетте жакшыраак, бирок жакшы мамилеңизди баягындай токтотпоңуз. Адам да жылуу сөзгө, жакшы мамилеге баары бир жибейт. Анан ушундай койду деп эрегишип кетпесин, огош бетер ортоңуздарга суук салып, күйөөңүз, экөөңүздөрдүн ортоңуздарга. Анан экинчиден ал өзү мындайча айтканда жашоосунда эгер никесинен ажырашып кеткен болсо, ошол себептен болушу мүмкүн, күчүн кимден чыгара албай. Башка күйөөсү менен жагаштырганга аракет кылыш керек, анан Кудайга коюш керек. Ар бир кылынган жакшылыкты Кудайга койсок, Кудай баардыгына күбө, Кудай адилеттүү, ар бир нерсени таразалап өз ордуна коет иншалла. Жолдошум жакшы адам, ортодо 5 балабыз бар, бир эле жери бар, кийимге чалып бербейт. Неге экенин билбейм, мен кийим алып бер деп деле айтпайм. Өзүнүн көңүлү жок болсо деп айткым келбейт. Жок, айтыш керек. Анткени кийим алып берсе өзүнө жакшы эмеспи, аялы өзүнүн алдында албетте улпуруп жакшы кийинип жүрсө. Ал эми сыртка чыкканда мындай бир өтө адамдардын көзүн өзүнө буруп ала тургандай тар эмес, албетте өзүнө жакшынакай шариатка дагы, жакшынакай өзүнө дагы жакшы кийиниш керек. Ал өзүнө жакшы үйүнүн ичинде дагы жакшы кийимдерди кийип жүрсө, аял күйөөсүнүн өзү үчүн дагы жакшы эмеспи? Акыры мындай хикмат менен, даанышмандык менен айтышыңыз керек болот. Ассаламу алейкум устаз, эгер аял киши талак сураганда дароо жооп бербесе, бир күндөн кийин жооп берсе, бир талак, эки талак бердим десе талак түшөбү дейт. Мен мисалы аял киши менен күйөөсү мындай учур болбой эле койсун, жаңжалдашып, чыр-чатак болуп аткан учурда мага талагымды бериңиз, башымды бошотуңуз десе, дароо талак айтса, талак түшүп калат. Анан 1-2 күндөн кийин мен сага талак бердим деп өткөн чакта айтса, түшүп калат ал учурда дагы. 1-2 күндөн кийин түшпөй калат деген бул жанагы учурда сага талак деп койсо, жөнүнө талак деп айтып койсо, ал учурда түшпөйт. Түшүндүңүздөрбү? Мен түшүндүрө алдымбы? Уруш чатак болуп аял талак сураганда, мен анда 2 талак десе, ал учурда ошо 2 талак жана талакка жооп болуп түшүп калат. А бөлөк учурларда талак түшүү үчүн 2 шарт бар. Мен сага талак бердим деп өткөн чакта айтыш керек. Эми адамдар муну үйрөнүп алып, талак көбөйүп кетпесин, сиздин сурооңузга гана жооп катары айтып атам. Устаз, жай намазда билинбеген сүрөттөр бар экен, эмне кылыш керек? Намаз өтөбү, мүйүздү эчкидей сүрөт экен дейт. Алмаштырып коюш керек, аны жөн эле бирөөгө белек кылып, жомда бир жерге коюш керек дагы. Адамдын көңүлүн бура турган нерселер, ыхласты кетире турган нерселер макруh болот. Балким дин душмандар ошону балким ошентип жасап койгондор. Же балким бизге ошондой элес болуп атат. Айтор, эми жай намаз өтө кымбат эмес го, башка сүрөтү жок, жакшынакай жай намаз алыш керек. Истихара намазы кайсы убакта окуса дурусураак болот дейт. Бош убакытта окулганы жакшы болот. Эгер жумушта иштеп чарчаган болсоңуз, кечинде жатаардан алдын окуңуз. Ассаламу алейкум дейт. Бир нерсени караганда көзгө бир башкача нерселер көрүнөт. Жай намазында эч бир сүрөт жок, бирок көзүмө бир нерселер көрүнөт, сүрөт болуп дейт. Эми ошол жай намазды алмаштырып коюш керек, эч мындай жөнөкөй эле жупуну жай намазды алыш керек, ага кыжалат болуп убакыт кетирбеш керек. Анан бирок мындай эле оймо чиймеден дагы бир нерсени мындай карап таап, жанагындай теория заговора дейт, ошондой болуп кетпеш керек да. Коркконго куш көрүнөт дейт. Андан чоң нерселерге да маани бериш керек. Биринчи суроом дейт, күйөөм кете бер деп көп айткан, талак түшөбү дейт. Күйөөңүздөн чалып сураш керек. Кете бер дегенде ачуум келип атат, барып кел кайын журт төркүнүңө деп ачуу үстүндө эле айттыбы же талак ниетинде айттыбы? Ниет суралат. Ниетинде талак болсо, анда түшөт. Экинчи суроо, биринчи аялы менен ажырашып кеткен, бирок талагын берген эмес, ушул туурабы дейт. Туура эмес албетте. Жашаш керек, жашабаса жакшынакай, жок дегенде бир талагын бериш керек. Ассаламу алейкум устаз, мен аябай кыйналдым, күйөөм 3-чү аял алган, ошонун айынан урушабыз, жашообуз аябай кыйындап кетип калайын десем, балдарым жетим болбосун деп эмне кылам дейт. Күйөөңүз Кудайдан корксун, бирге ээрчишип, аксакал молдого барып, жакшынакай насаатын угуп келиңиздер. Ошондон угуп келиңиздер насаатын аксакал устаздан. Калысбек ата деп туура эмес жазылып калган окшойт, Калысбек ага же аба экен. Саламатсызбы дейт. Кызым уктап атып туруп чоочуп кетет. Дем жетпей калгансып. Анан ыйлайт, бул эмне үчүн дейт. 2 күндөн бери дем салып жатам дейт. Дем салыш керек, албетте анан дарыгерлерге да алып барыш керек. Балким ошол өпкө жаатында болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Сөзсүз медицина кызматкерлеринин астынан тасыккан адамдардан сөзсүз өтүш керек, аларга көрсөтүш керек. Анан өзүңүз ушундай бир дем салып, Фатиха, Бакара сүрөлөрүн койсоңуз дагы жакшы болот. Суроо бар эле дейт. Калысбек Заманбековго дейт.
3 талак SMS аркылуу түшөбү же адамды ниети мурдатан ажыраш ой болгон болсо талак түшүп кала береби дейт. Жазуу түрүндө дагы SMS менен талак түшөт. Эгерде мен сага 3 талак бердим деп толук шарттарын эскере турган болсо. Ассаламу алейкум устаз, элибиздин баксына ден соолукта болуңуз. Суроону төмөнгүчө: ата-энем карып калган, акем жалгыз уул. Атам жеңемди жактырбай кет деп кууп жиберген. Алардын балдары бар. Акем жеңемди алып келейин десе, келбейм деп шаарда иштеп жүрөт. 2 жыл болду. Азыр ата-энебиз карып өздөрүн өзү карап жатышат. Кыз бала болгондун жаман жери акчалай эле жардам бере албасаң, барып көпкө тура албайт экенсиң, албетте турмушка чыккандан кийин. Атамдар кудаларга барып жолугушту. Алар кызым өзү билет, баруусун же барбосун дейт. Акем жалгыз болгондуктан же балдарын жетим кыла албай, же карыган ата-энесин карай албай шаарда иштеп, акчалай жардам берип гана жүрөт. Эмне кылышыбызды билбей, башыбыз катты. Башкага үйлөнсө балдар жетим, балдар десе ата-эне карыганда кароосуз эмне кылсак болот устаз. Ошо эми жеңиңиздер деп эпке сөзгө көндүрүңүздөр. Эми бул ата-энебиздин батасын алып калалы, жашоодо жакшылыкка жетебиз, эргешебиз деп балдарды ойлой турган болсо, ошол келсин чогуу. А болбосо айтсын, анда мен үйлөнөйүн, ата-энемди да карайын, мен дагы ата-энемдин баласымын деш керек. Ата-энебиз үчүн башка аялга үйлөнүп, ал балдарынан да кабар алып турса болобу, аялы баары бир барбайм деп жүрөт. Эми таарынычын жазып, дароо эле башкага үйлөнүп албай, өз балдарына жетпейт. Өзүнүн энеси бирге болгон жакшы да ата-энеси. Жакшынакай таарынысын жазып, чогуу барып, чогуу эми ортолукта биротоло чөгөлөп мынтип кетпестен, жакшынакай ортого бир ийкемге келиш керек болот. Ошондо деле болбой атса, үйлөнүп, ал учурда ата-энесин караш керек. Менин суроом: күйөөм такыр эле туңгуюкка чөгүп бараткан сыйт, намаз окубай калды, жума намаздарга дагы барбай баштады, ал турсун гусулу жок жүрүп калды, көп уктайт, эмне кылабыз дейт. Дем салдырыш керек. Эгерде ошол азырма мындай бир көрө албастык, ичкүйдүүлүк, сыйкыр окутуу көбөйүп атпайбы, көп уктаган белгиси дагы ошол. Эми сыйкыр түштү деп айта албайбыз, болгону дем салдырыш керек. Анан Бишкекте болсоңуз, борбордо аалымдардын сабагына жөнөтүшүп туруш керек. Жок деген аптасына 2 рет. Мындай бир ыймандын күч кубатын мындай бир кубаттап, жакшы нерсеге түрткү болгондой болуп. Анан чөйрөсүнө карап коюш керек. Чөйрөсү ушундай бир жанагындай кумар оюн ойногон, жалкоолук ыктагандар болуп калбасын да, чөйрө таасир этет. Экинчи суроо: анан дуба кылыңыз сиз. Намазды калтырбай дуба кылыңыз. Күйөөмдү оңдой көр, мурдагы калыбына келтире көр деп. Кийинки суроо: ассаламу алейкум устаз дейт. Жолдошума дем салдырсак дедик эле, кайсыл мешіттен салат айта кетесизби дейт. Эми бизде ишеничтүү жерлер бар, эски борбордук мешит бар. Ошол жерде дагы жакшы инсандар дем салат. Жаңы борбордук мешитте да дем салган адамдар болсо керек. Анан Каси мешитинде Нур Мухаммад кары деген бар. Шаршембай ажы медресенин атында ошо Жыргал Карыке деген устаз бар. Мен өзүм да убакыт болгондо дем салдырып турам. Ушул адамдарга барып дем салдырсаңыз болот. Анан адам өзү дагы дем салып үйрөнүш керек. Өзүн өзү. Устаз, мен 7 тууганмын. Үй бүлөдө эң кичүүсүмүн. Бир туугандарым себепсиз мага таарынып, катташпай жатышат. Ороз ичи кечирим сурадым, эгер билбей көңүлдөрдү оорутсам кечирим сураймын деген, бирок эч жооп жок. Ошондо менин намазым, зикир салаваттарым кандай болуп жатат? Алдын ала рахмат. Аябай кыйналып кеттим устаз дейт. Эми бизде билесиз го, биздин элдин түшүнүгүндө баягы тамакка жакыныраак болот да азыркы учурда, азыркы тапта. Жакшы бир мүмкүнчүлүгүңүз жетсе, жакшы ысырап кылбастан бир сый тамак уюштуруңуз. Жакшынакай колдон келишинче дасторкон жайып, анан ысырапкорчулукка жетелебей сый тамак уюштуруп, ошол жерден жакшы бир аалымдарыбыздын жазган китептерин алып, сонун ошол үй бүлө катташына тиешелүү туугандык мамилени ыктоо, бекемдөө боюнча сый тамак кылып ошол китептерди берип, анан эми менден кетсе кечирип коюңуздар, эми жаштыктык ушундай болот экен, жаш бала көп нерсени билбей калат экен деп астыларынан бир өтүп коюңуз. Анан кечирсе кечирди, болбосо Кудайдын астында жүзүңүз ак болот, калгандарына эми өздөрү жооп берет. Бул ушундай да, кайсы бир аял күйөөсүнө колдон келишинче күйөөсүнүн астындагы милдеттерин өтөп, акысына кирбестен жакшынакай аял болуп тырышып атса деле күйөөсү наразымын десе, күйөөсүнүн нараазычылыгы ал учурда өтпөйт, ага Аллах наразы анткени. Ассаламу алейкум устаз дейт. Сизден насаат алайын дегем. Аллах сиздин насаатыңыздын себебинен күтпөгөн жерден жакшылыгын, мээримин төккөн болсун дейт. Амин. Ата-энем бар, Аллахыма шүгүр, бирок бири-бири менен көп урушаттар. Атам бизди түшүнбөйт. Мен өзүм турмушка чыкканмын. Үйүмө ата-энемди сагынып келемин. Бири-бири менен урушуп талашсалар да дейт. Талашса дейт. Алладан көп ыйлап дуа кылам. Ата-энем урушпасалар, үйүбүз тынч бактылуулукта жашасак дейм. Эч бир үй бүлө урушпасалар. Кызым балам деп эркелетселер дейт. Бирин-бирин түшүнсөлөр.
Эмнеге Аллахым дуамды кабыл кылбай жатат экен, же бул да Аллахтын суноосу же жакшылыгыбы? Момун адамга Аллах Таала эч качан жамандык кылбайт. Негизи Аллах Таала адам затына кыпындай да зулумдук кылбайт, адам өзүнө жамандык тилеп алат. Момун адамдар Аллахтын бир жакшы көргөн адамдары болот. Кантип жамандык кылсын? Болгону Аллах билүүчү, бизге да пайда деген нерсе зыян, зыян деген нерсе пайда алып келет. Дуанын өзүнө келсек, Аллахым дуаңызды кабыл кылат. Болгону дуанын шарттарын өтөш керек. Туугандар менен болгон мамилени бекемдеш керек, арамдан алыс болуш керек, туура дуа кылыш керек, ишенимдүү туз кылыш керек. Алымдар айтат, дуанын 3 учуру бар кабыл боло турган. Биринчиси дароо кабыл болот, экинчиси бир аз мөөнөттөн кийин. Аллах билүүчү, хикматтуу зат да, даанышман зат. Оңтойлуу өз учурунда кабыл кылат, анан кээ бир дуалар акыретке ташталат. Ошол акыретте дагы адам сооп жетпей турган учурда жанагы акыретке калтырылган дуалардын соогун көргөндө аттиң баардык дуаларым ушул жакка калсачы деп дарман кылмак. Демек дагы көбүрөөк дуа кылсын деп атат, анан сиз тараптан көп дуа кылсын деп атат. Экинчиден, ата-энеңиз ошол ырыскысын караш керек. Ырыскы адалдан келсе жакшы, арамдан шек күмөндөн келсе ошондой уруш чата кырбай берет. Ырыскынын булагына көз чаптырыш керек.